Соңғы вакытта эл арасында арын уусуна болгон суроо талап көбөйүп, дал мына ушул ыкмага кайрылгандардын саны арбады. Бизге келген суроолордун негизинде биз дагы бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушул апитерапияга арнайбыз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын дагы бир ирет эске сала кетсем, арын уусу пайдалуубу деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Гүлнара Абдырасулова, дарыгер, невропатолог, апитерапевт жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Арын уусу бир топ жылдан бери пайдалуу экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө салттуу медицинага кирбегендиктен көпчүлүгү бул ары менен дарыланууда ойлонушат, өздөрүнө суроо дагы беришет, чындыгында эле пайдалуубу же болбосо организмиме кандайдыр бир терс таасирин тийгизип койбойбу деген суроолор да жаралат да. Сиз мына ушул жаатта эмгектенип жүргөн адис катары айтып өтсөңүз, арын уусунун кандайча дарылык касиеттери бар? Рахмат. Арын уусу бул азыркы кезде өтө кеңири колдонуп атабыз. Арын уусу менен жана арын азыктары менен колдонгон бул апитерапия деп аталат. Арын уусунда биринчи учурда бул эң сонун элементтер бар. Менделеевдин элементинин ичиндеги баары микроэлементтер, ферменттер, кычкылтектер, витаминдер, аминокислоталарга өтө бай. Ошондуктан биз арын уусун колдонгондо биринчи учурда бул канды суйлтат, кан айлануун жакшыртат, кан тамырларды кеңейтип, иммунитетти көтөрүтөт да. Ошондуктан бул ар бир оорунун себебине алганга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Арын уусуна дагы эмнесин дагы колдонгон бул ар бир органды биз уктап аткан системаларды ойготуп кетет. Кан айлануун жакшырткандан кийин ар бир органга таасир эткенде секиндетип дарылатып кете берет. Акырындатып дарылап кете берет. Бул арын уусу уу болгондуктан биз дозалап беребиз да, ошондуктан акырындап алып кетсе болот. Анан бул организмдеги шлактарды, токсиндерди, ууруларды чыгарып, даже каарылыктарды дагы секиндетип процессин узартканга жакшы жардам берет да. Ошон үчүн энергия алат, уйкуларга, муундарга жакшы жардамдары өтө чоң. Жакшы. Сиз бир топ жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келесиз да. Айтсаңыз, көбүн эсе кандай бетактарга өзгөчө жардам бердиңиз? Анан ошол жыйынтыктар жөнүндө дагы бөлүшсөңүз болот да. Чындыгында эле пайдалуубу деген дагы суроо жок. Жакшы, мен уже мына апитерапевт болуп уже 19 жылдан ашып калды иштегениме. Биринчиден эмнеге жактырган бул табигый түрүндөгү берген Кудайдын бир укол экен да. Ошон үчүн пайдасы өтө чоң. Мына ар бир оору пайда болгондо иммунитет отурат го, ошон үчүн бизде давление деген оорулар аябай көбөйүп кетти. Давлениега абдан сонун. Эми апитерапияны айтсак, ар бир орган системага берсек болот. Нерв системаларга бергенде бул баш ооругандарга, давлениега, невроз, депрессия, анан уйкусу качкандардыкы. Андан тышкары бул паркинсонизм деген азыр оору бар. Өтө медицинада мындай жыйынтыкка аз жетет да. Ошон үчүн бул адреналин болуп туруп, именно баштагы дофаминдерди чыгарганга көп жардам берген да. Анан мен практикамда айтып атпаймынбы, инсульт, инфаркт дегендер бар, сахарный диабет. Буну айтса, бул медицинада кандай оорулар бар болсо, ошого жардам берген өтө чоң да. Ички карын ооруларга да аябай жакшы. Ашказандын иштешине, ичегилер тазаланган жана шлак токсиндерди чыгарган деп атабыз. Боордун иштешине аябай жакшы, бөйрөктөрдүн оорусуна. Анан мына эркек аялдардын оорусуна дагы аябай жакшы. Бул табигый укол болгондугунан зыяны жок ыкмалардын бири да. Анан кийин тез убакытта касиети өтө күчтүү. Жакшы. Бул жерде арын көрүп турабыз азыр негизиненчи, бир нечесин алып келипсиз. Анан мындай көрүүчүлөрдө дагы ушундай ой пайда болсо керек, ушул арыда эле кандай дарылык касиеттерди,
бере алат, кантип эле ушул баардык ооруларга таасир этет деп, организмге кандайча таасир этет, же болбосо ар бир ооруну айыктыруу үчүн өзүнчө чекиттерге чактырасызбы, ушул боюнча айтсаңыз. Бул ары мына монтип алып көрсөк, арында биз монтип ортосун алып туруп чактырабыз. Мына уусунда дүйнөдөгү эң айтып атпаймынбы, эң күчтүү дары дармектер бар. Буну ошол ар бир биологически активный чекиттерге бергенде бул адреналин катары кирип, канды суюлтуруп, ошол момент жеринде эле канды жакшыртып, кан айланын жакшыртат, оорусун басат, ошол жердеги воспаленияларды алат. Эгер туз таштар болсо ошолорду эритет, майлар, кисталар болсо рассасывать этет ошолорго. Ошон үчүн биз ошол точкаларга ооруларын карата беребиз. Анан Тибет медицина боюнча мына арын канатында, арынын өзүндө дагы бул подмор деп коет, өтө күчтүү хитин деген оорулар, заттар көп экен да, ошондуктан буну Тибетте чактырып эле жеп коюшат да. Ошондой бул аябай микроэлементтерге бай дарылык касиети, как природный антибиотик катары эсептелет экен. Жакшы. Анан сиз бир топ жылдан бери ушул тармакта эмгектенесиз. Андан сырткары буга чейин атайын ооруканаларда дагы калктын саламаттыгы үчүн иштеп келгенсиз да. Бүгүнкү күндө мына ушул ары менен дарылоо айрым мамлекеттерде салттуу медицинанын катарына кирип, мисалы дары укол менен дагы дарылоо, анан кошумча ушул апитерапиянын дагы, же болбосо ары менен чактыруу ыкмасын дагы колдонот экен да. Ушул боюнча оюңузду кандай билдиргиңиз келет? Эмне үчүн биз дагы ушул апитерапияны ушундай кеңири жайылтсак кандай болот деген дагы ой келбейт дегендей. Жакшы. Мына мен 2000-жылдан бери кеңири колдонуп атам да. Ошого азыр бул дүйнө жүзү эмнегедир көп арыга көп көңүл бурган да. Мен өзү невропатолог, иглотерапевтмин да. Ийне сайып жүрчүм. Бул иглотерапиядан 2 эсе күчтүү болуп атпайбы? Ошол эле биологически активный чекиттегиийнени сайып стимуляция кылсак, бул ошол жака дүйнөдөгү эң күчтүү дары дармектерди киргизип атабыз да. Ошон үчүн эффект жакшы болуп атат. Мына Кытайда азыр баары иглотерапевттер, 99% иглотерапевттер арыга кириптир. Анан мен өзүм Туркияда иштедим. Туркия медицинский факультет бар, 6 жылдан бери медфакка киргизилген. Россияда бул медицина будущее деп медфактарды колдонгон да. А бизде дагы азыр Кудайга шүгүр апитерапиялар көбөйүп атат. Себеби биздин азыркы медицинанын дары дармектеринин күчү же аз болуп калып атабы, же кымбат болуп калып атабы, элдер ушул методикага көбүрөөк кайрылып калышты. Кытай өлкөсү, Швейцария, Германия, Америкада аябай жакшы колдонот экен апитерапия боюнча. Жакшы, анан бейтаптар келгенде сөзсүз түрдө сиздерге кайрылат да, даттанып, ушундай деп. Анан сиздер дароо эле ары чактыра каласыздарбы, же болбосо кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өтүш керекпи? Ушул боюнча айтсаңыз. Мен өзү врач болгондуктан келген адамдын анамнез деп коет, биз мындай жалоптарын сурап, эмнеден ооруйт, андан кийин бизде түрлөрү көп да, бул клинический апитерапия менен иштейм. Бир эле ары эмес, арын менен кошо биз дары дармектер да беребиз. Мына азыркы кезде муун оору, давление оорулары аябай жашарып кетти го. Ошого алар кошулган дарыларына кошо биз арыга проба кылабыз. Эгер аллергия болбогон кезде бул арынын канды суюлтуруп, кан тамырын кеңейткенде жанагы алып аткан дарылардын күчү күчтүүрөөк болот экен да, таасири жакшы болот экен. Ошондуктан биз ошолордун бейтаптардын оорусуна түрүнө карап, дарылар канда, например, сахарный диабеттер постоянно сахардын дарысын ичип жүрүшөт, ошого кошуп берсек болот. Гипертониктер ошентип ар дайым дарыларын колдонуп жүргөндөр бар, онкологический больнойлор бар колдонуп жүргөндөр да, ошо ооруларына карата биз арында предлагать этебиз. Себеби арыны проба кылыш керек. Бунун аллергия деген жери бар да. Ошондуктан аллергия болгондорго болбойт. Биз проба кылабыз. Эгер аллергия болбосо, эгер ошол оорусуна чыдаса, бизде ошол ыкмада арыны кичине оорутпай бере турган түрүбүз бар. Бирок ошого карабастан көп бейтаптар чыдабай калат да, арыгачы. Аларга өзүбүздүн берки методикаларды предлагать этебиз. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Жаш балдарга дагы ушул арыны чактырса болобу деген суроо калтыптыр да. Жаш балдарды 5 жашардан баштап
алсак болот. Балдарга чактырганда биз мына арыны бир салфеткага чактырып туруп, ошонун ийнесин алып туруп гана беребиз. Бул дозаны шадящий балдарда жеңил көтөрөт. Мен өзү биринчи практикам детский реабилитационный центрде ДЦП балдар менен иштеп жүрүп, ошо инвалидтер оңолуп жакшы болуп кеткенден кийин мен изденип ушу апитерапияны издегем да. Ошондуктан 5 жашардан баштап аллергиясы болбосо шадящий метод менен беребиз. Балдарга өзгөчө түрү менен берилет. Себеби ууну сразу чакканда жанагы янтарный кислоталар бар, ачуу да. Ошондуктан бул ачуу жагын марлеге чактырып туруп, ийнесин алып туруп анан балдарга беребиз. Точкаларга ошо биологический активный Жакшы. берсе болот. Мына ушул арын уусунан сырткары сиздер сөзсүз түрдө дары-дармек беребиз деп калдыңыздар да. Дары-дармектер дагы ушул атайын арын продукцияларыбы же болбосо башка дары-дармектер кошумчалайсыздарбы? Биринчи учурда биздин арын дармектери себеби ар бир оору пайда болгондо иммунитет отуруп, антибиотик, вирус, бактерияларды колдонуш керек да, антибиотик. Ошон үчүн биздин мына прополис дүйнөдөгү эң күчтүү антибиотиктердин бири. Ошондуктан биринчи очередде прополис беребиз. Прополистин майга аралаштырмасы бар, сууга и спирт түрүндө дагы бар. Прополисти түшүндүрүп берсеңиз. Прополис бул мом. Арылар ошо өзү менен топтоп алганда бул мындай дарылык касиетте, бул антибиотик катары грибокторду жок кылганга, иммунитетти и канды суйлутурган зат да. Ошон үчүн бул биринчи бизде прополис. Дагы деле аллергиясы болбогондорго буну беребиз. Экинчиден биз апитерапияны алып аткандан кийин балды беребиз. Бул дагы касиети өтө чоң, бунда кийин да сүйлөшөбүз го. И бул балды ичет, бул бир кашыктан 2 мал. Анан мына арын азыктары бар бизде, прополис, перга, пыльца деген. Азыр көп адамдар каны аз. Бул мынау гүлдөрдөн алган гүл чаңчалары деп коет. Ошону бул бир кашыктан ичсе, бул жүрөккө дагы абдан сонун, канды көтөрөт. Жана айтып кеткендей, Кадимкидей эле жей берсе болот, э? Кадимкидей эле жесе болот, оозуна тилине салып, шимип туруп жесе болот, балга аралаштырып жесе болот, көңүлүнө тарткандай. Анан бул пергасы будан 5 эсе күчтүү. Азыркы мезгилде эң күчтүү боорду тазалай турган зат ошо перга болуп атат. Перга менен мына прополис вирустарды жок кылып, боордун клеткаларын жагылап иштетүүгө аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары мен жана айтып кеткендей, гипертоник, сахарный диабет, туберкулез, кайсыл ооруда адам өзүнүн дарысын колдонуп жүргөн болсо, ошого карата биз ошону арын бергенде анын колдонуп жүргөн дарылары 2 эсе күчтүүрөөк таасир этет да. Ошон үчүн колдонсо болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Кош бойлуу аялдарга дагы апитерапия алса болобу деген суроо калтырыпты да. Кош бойлуу аялдарга апитерапия алса болот, 3 айга чейин болбойт. Себеби бул эми формироваться этип, жана бул адреналин деп атпайбы, ошон үчүн биз коркконубуз боюнан түшүп калбаш үчүн. Анан 3 айдан кийин биз берсек, эгер аллергиясы болбогон кезде, бул иммунитетти көтөрөт. Анан өзүн дарылап атып, баласына внутриутробный иммунитет берет экен. Мен азыр ошо канча жыл болуп иштегендер менен ошолорду иштегенден биз ошо кош бойлууларды дарылап, ошо төрөлгөн балдарды азыр наблюдать этип келсемчи, внутриутробный иммунитет деген бул өтө күчтүү иммунитет экен да. Практически бала оорубайт экен. Өзүм неберем дагы 16 жашка чыкты. Ошондой мезгилде колдонгом. Ошон үчүн кош бойлуу аялдарга 3 айдан кийин, эгер берки укол дарылар химия да зыян бериши мүмкүн. А бизге аллергия болбосо, бул только 2 эсе пайдасы чоң да. Себеби баласына дагы внутриутробный иммунитетти берип, дарылап, здоровый бала генофонду да тазалап кеткен мүмкүнчүлүгү бар. 3 айга чейин бербейбиз. Жакшы. Жогоруда айтып аттыңыз, эгерде аллергиясы жок болсо берилет деп да. Анан дагы кайсы учурда апитерапияны алганга болбойт? Мунун дагы кандайдыр бир зыян жактары болсо керек? Бул уу биринчиден арыны уусу деген үчүн уу да. Бирок ар бир ууну жана дозировать эткенде, Гиппократ айткандай, бул дарылыкка айланып кетет. Ошондуктан биринчи очередде ошо балдарды 5 жашарга чейин грудной балдарга категорически болбойт. Экинчиден аллергия болуп кетсе болбойт. Бала адам инфекционный болуп, ооруп, температура болуп кыйналып аткан кезде болбойт. Бөйрөк ооругандарга мындай
острый процессинде болбойт. Себеби бул у биринчи бөйрөк менен боорго зыяндыгын алып келет да. Себеби любой оору ошактан чыгат го. Мына азыр статистика боюнча көп пчеловоддор азыр искусственное деление почекте жатып калып атат да. Себеби булар эле пчела калганда уулана берет, анан баарын чыгарыш кыйын да, все-таки бөйрөккө зыяндыгы бар экен. Анан онкология акыркы стадиядан алынбайт. Калганы аллергия болбосо бар ооруларга колдонсо болот. Жакшы, бизде шаар тургундары дагы студиябызга келип отурат. Сиздерге суроом да негизинен сиздер дагы ушул апитерапияны алып көрдүңүздөр беле? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эгерде дарыгерге суроо болсо, суроо да берсеңиздер болот. Микрофонду кармап, Жакшысыздарбы? Мен атым Насыр. Ушу апитерапия көбүнчө ошо лечение алганда канча күн алыш керек, анан канча жолу кийин дагы барып күндө ала берсек керекпи же өзүнүн бир немеси барбы, ошол жолун сурайын дедим. Жакшы. Сиз буга чейин кайрылдыңыз беле, алдыңыз беле? Буга чейин кайрылгам, алып бөйрөгүм ооруйт эле көбүнчө. Ошо бөйрөк оорудан жакшы болгом азыр, Кудайга шүгүр. Жакшы. Бир жолу алыптыр, анан кайра алсак болобу же болбосо бунун дагы чектөө барбы деген дагы суроо калтырыптыр да. Аябай жакшы суроо. Бул апитерапия деген эмне деген? Бул өтө мындай кеңирээк колдоно турган ыкманы берет да. Ошондуктан оорунун диагнозуна карата бизде курс лечениялар болот. Бир жумалык курс лечения болот, 10 күндүк, 20 күндүк 3 курс. Буну эч качан мындай 3 курс алып, дозировать этип атпайбы, ятты. Организм көнгөндөн кийин бул эч качан көп болбойт экен да. Ошондуктан биринчи нормальный лечение алам деген адам 3 курс алса 20 күндөн эң сонун болот. Андан кийин жана айтып кеткендей каарылык токтотот, иммунитетти жогорулатат, маанайды оңдойт, энергия берет, жашартат, клеткаларды оңдойт деген үчүн ошол системага койгондон кийин постоянно алып жүрсө болот, без химия лечения алса болот да. Ошон үчүн курс лечения адамдын оорусуна жараша болот. Жакшы. Демек бейтапты көрөсүздөр, анын оорусу канчалык деңгээлде. Эгерде кабылдап кеткен оорулар болсо, ага көбүрөөк бергенге туура келет. Же аны менен кошо кандайдыр бир дары уколдорду дагы жазганга туура келип калат да. Азыр мына апитерапияны мен айткым келет да, ушу элдер көбүрөөк алса, бул биринчи иммунитетти оңдоп турат да, адамды оорутпаганга алып келсе болот. Ошон үчүн алыш керек. Жакшы, биздин студиябызда Марина Баязитова эжебиз келип отурат. Бул балчы эжебиз дагы көп жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келеткен. Айтсаңыз, сиз ушул бал алып жүрүп, балдын, арынын, дары жактарын билдиңизби? Микрофонду жакыныраак кылып сүйлөйсүз. Билдим. Мен диспансеризация өттүм мына февраль айында. Hiç жерим бар жогум норматив норма. Ушундан таң бердим, что мен пчеловод, арчымын. Ушул бал жеп, арыны мен өзүмө чактырып, ушун үчүн бар жогум нормада. Бир ауырган жерим жок, но бир несі жетпеді менде нормативі, денімдікі жир, майым аз екен денімді. Ошон кичине тамак жеп, майымы кошушум керек деними. Канча жаштасыз, сыр болбосо? Мен 66. 66 жаштасыз, Дайыма ушул бал алып жүрөсүз да, Да. Мисалы, сиз атайын ушундай апитерапевттерге кайрылып, ары чактырбасаңыз керек себептен да. Жок, мен чактырам. Менин мынанда колумда, мынанда артритим бар, мына чоң бармагымда. Ошол артритимди кышта бир курс алып келем. 20 күн. Кышта өзүбүз ары уктайт да, апитерапевтики иштейт. Ошон үчүн мен бир курста алып келип, ошо 20 күн кирип жүрөм да. Ошон үчүн тагын жайга чейин эмне тынчып калат мына бармагым. Чоң бармагымда артрити бар. Анан продукцияларынан, балдан башка дагы эмнелерин колдонуп турасыз? Кантип пайдаланасыз? Ушул боюнча да айтсаңыз. Ар дайым өзүм жейбиз мынаны перганы, пыльцаны. Анан кийин бир курс, эки курс, бир жылда эки курс прополистин настойкасын ичем. Анан кийин балдарда, кичине балдарда кичине дары эмне болуп калса, жара бир нерсе чыгып калса, ошону прополистан май булан кайнатып, мазь кылып, анда пропорциясы бар өзүнүкү. Ошону булан мындай даваланса, в общем, эмне кылып калса, сүркүп койсо, ошону булан тынчып калат, жаралары жок болуп калат. 1-3-4 күндө. Ушундай кылам өзүм. Самолечение деп.
Жакшы. Гүлнар айым, кийинки суроо сизге болсун. Негизинен мына ушул алдыңызда турган продукцияларды, ошо эл менен да элди дарылоодо колдонуп жаткан арыларды сиз кайсыл жактан аласыз? Ушул боюнча да айтсаңыз, телекөрүүчүлөрдөн ушул боюнча суроо келип да. Мен өзү врач болгону менен бирок ушул Марина менен биз көп жылдан бери договорубуз бар. Арылардын, азыктарыны баарын ошо пчеловоддор менен карап берип турат. Ошол жактан алабыз. Булар өздөрү карап, дарылап, муну арын азыктарын даярдап бизге алып келип берет. Мен ошо больнойлорго түркө берем. Жакшы. Бизге суроо келиптир, саламатсыздарбы? Белдеги грыжаны дейт, ошол ары чактырып дарыласа болобу деген суроо келген. Анан кийинки суроо болсо мындай экен. Кант диабет менен ооругандар ушул бал жеп турса болобу деген суроо. Рахмат. Азыр грыжа деген аябай көбөйүп кетти. Бул илгертен эле ушу омуртка муун ооруларга арын, уус эң сонун аллергиясы болбосо грыжага да аябай жакшы, операциясыз дарылаганга мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Анан ошого биз бал менен обертывание, анан мына бел жана грыжа деп атабызбы, мына биздин арынын үстүнө жапкан материалга булар арылар прополис өзүнүн дарылык заттарын берген, ушуну бизге иши белге байлап, анан электрофорез менен мөт менен берсе, грыжаны биз операциясыз айыктырганга мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Жакшы. Грыжа дегенде мен баамда негизинен моундай бир жака өсүп калат өсүп калат. Анан бул канчалык деңгээлде ушул аарынуусу менен кайра өзүнүн калыбына келип калат деген дагы суроо жаралат да. Же болбосо аны менен кошо кандайдыр бир укалоо же болбосо массаждык курстарды да алыш керекпи? Биз арыны ошо комплексно лечение кылабыз, бирок арынын уусу ушунчалык күчтүү зат, жанагы арын чакканда ошол жана паравертебральный точка деп коебуз, ошо грыжанын алдына. Бул организмге мындай адреналин катары баргандан кийин жанагы жерде воспаленный суставдарды воспалениесин алып туруп, ошол жерде деп атпаймынбы, жана регенерация жаңылап ошол жерде позвоночтарды оңдоп рассасывание кылганга барат да. Ошол грыжанын пайда болгон себебин апитерапия алат. Арын уусу, андан тышкары кальций микроэлементтер жетпегендиктен, муну айтып атпаймынбы, жалаң минералдар, микроэлементтер табигый түрүндө. Ошон үчүн жанагы кальций детрийникотинамид 30% организм усваивать этсе, бул 100% организм усваивать этет. Себеби натуральный да. Ошон үчүн пайдасы өтө чоң. Жакшы, 100% сиңет экен. 100% сиңет. Жок, экинчи суроого жооп берип кетсеңиз, кант Сахарный диабет деген азыркы мезгилде аябай неме болуп атпайбы? Бич. Бирок биздин эндокринологдор, ученыйлар азыркы кезде айтып атат. Муну бал бул натуральный, табигый түрүндө болгон үчүн жана шириндикте бир кашыктан 2 мал ичип койсо, бул организмдеги провокация кылып инсулинди вырабатывать этет экен да. Ошон үчүн бунун зыяндыгы жок. Таза, жакшынакай бал болсо, эндокринологдор рекомендация этет балды. Ал кайра дарылык касиетин менен кетип атат да, бул жөн эле шириндик эмес. Бул ошо организмде провокация кылып инсулинди вырабатывать эткенге жардам берет экен. Жакшы. Мына ушул балдын дагы кандай пайда жактары бар? Биз азыр видео материалга көңүл бурсак, кенен маалымат аласыздар. Бал байыркы замандан берки табылгыс дары. Биздин заманда балга дагы тереңирээк карашып, бир гана элдик медицина эмес, илимий медицинада бул ажайып нектардан жардам издеп келет. Анын курамында 300гө жакын пайдалуу заттар камтылган жана анда адамдын организмине зарыл болгон дээрлик бардык химиялык элементтер бар. Бал организмге тез жана 100% сиңет. Ошондуктан ал тамак сиңирүүнү, тамакка болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан балга бир дагы жашылча тең келе албайт. Ал эми калориялуулугу жагынан ал нан, эт, боор, балыктардын катарында жүрөт. Балды пайдалануудан кандын түзүлүшү жакшырат, иммунитет көтөрүлөт. Мындан тышкары ал күчтүү энергиянын булагы болуп эсептелинет. Ошондой эле бал организмди мезгилинен эрте картаюудан сактайт. Балды ар кандай түрдө колдонууга болот, бирок ошолордун ичинен эң натыйжалуу деп муздак сууга аралашкан бал эсептелинет. Мындай суусундук аз кандуулукка жардам берет, баш ооруну, баш айланууну, чарчоону жоготот. Медиктердин далилдөөсү боюнча бышык бал жүздөгөн ооруларды айыктыра алат.
Балдын негизги дарылык касиети анын арылар аркылуу ар кандай касиеттүү өсүмдүктөрдөн чогултулгандыгында сакталган. Ошондуктан анын ар бир түрү өздөрүнүн өзгөчөлүү терапия касиетине ээ. Адамдын дем алуу органдары ооруганда абасы таза тоолордогу гүлдөрдөн чогултулган тоонун балын колдонуу керек. Бөйрөк ооруганда жазындагы айылдардын талааларындагы керемет чөптөрдөн жасалган балды колдонсо болот. Нерв жана жүрөк ооруларына жайында жасалган бал жакшы. Талаалардагы гүлдөрдөн жасалган бал болсо тамак сиңирүү системасынын ар кандай ооруларын айыктырат. Ден соолуктун жалпы чың болушу үчүн ар бир адамга суткасына 4-6 чай кашык балды ичип коюусу ашыкча болбойт. Анткени бал нерв системасын эс алдырат, жүрөктүн булчуңдарын чыңдайт. Мүмкүн болушунча денелик оор жумушту аткараардын алдында жана андан кийин бал колдонуш керек. Бирок эскерте кетүүчү нерсе 41-42 градус жылуулукта балдын күчтүү касиети жоголуп кетет. Балдын сакталуу мөөнөтү чексиз, болгону аны муздаткычка эмес, кургак шкафка сактоо керек. Кургак жерде бөлмө температурасында сакталган бал эч качан бузулбайт. Балды таза айнек же алюминий идишке гана сактоо зарыл. Жез, темир идишке куюлган бал жагымсыз даам жана жытка ээ болгондон сырткары ууланууну жаратышы мүмкүн. Эски балдын жугу бар идишке жаңы балды коюуга болбойт. Эски балдын калдыгы жаңы балды бузуп, натыйжада даам менен жыты өзгөрүлүп кетет. Бал куюлган банканы кескин жыттуу азыктардын катарына коюуга болбойт. Бал жытты өзүнө тез сиңирип алат. Балды күн тийбеген караңгы жерге сактоо талапка ылайык. Жарык балдын сапатын начарлатып жиберет. Тоңуп калган балды эритүү үчүн аны ысык сууга тосуп же отко коюуга болбойт. Ысытылган бал бат эле сапатын жоготуп, кыжылдап кетет. Сіздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз апитерапия жөнүндө сүйлөшүп жаткан кербезбиз. Эгерде сиздерге да кызык болсо, анда байланышка чыксаңыз болот. Байланыш телефондору 03222 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Биз маегибизге кайрылып келсек, азыр болсо бул жака келген шаар тургундарынын жаныңызга чакырып, анан кантип дарылоо ыкмалары жөнүндө жалпы тиле көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Кимиңиздер келесиздер? Өз каалооңуздар менен келиңиздерчи. Айым. Буга чейин алып жүргөнсүз, сиз? Отуруңуз. Отуруңуз бул жака. Бул жак алып жүргөн, бунун аллергиясы жок, бирок биз биринчи келгенде проба кылышыбыз керек. Же колуна, же жамбашына берсек болот. Мына монтип биз проба кылабыз. Проба кылганда только 0 доза гана берилет. Мына монтип туруп, ийнесин биз сразу алып коюшубуз керек. Бул проба. Эгер аллергия болбосо, бунун оорусуна жараша точкалар бар да. Ошон үчүн азыр бунуку шейный остеохондроз деген жакка берсек, мына желкесине. Желкесине да точкалар бар мына. Уже дозаны көп эле берип коебуз. Муун ооругандарга, желкелерде суставтар ооругандарга бул эң жакшы орун басат, воспаленияны снимать этет. Чыдаса болот. Жакшы, оорутпадыбы? Оорутtu, бирок көнүп калганмын. Бул адреналин кээ бирки больноолорго жагат да. Анан именно эле муун ооруп аткандарга сүйөгүнө келгенде ысытып, жыргайт окшойт да, кетип атканда качан эртең болот деп күлүшөт. Бул мына рахат алабыз деп калышат да кээ бирки больноолор. Ошон үчүн ооруганын кичине эле бир секунд эле кийинкисин чыдап койсо болот. Жакшы, мына ушул арын чактырып атканда дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Себеп дегенде мунун деле арын алуу деле оңой эмес болсо керек, биринчи алган кишиге. Ошол бул адамдардын нервный системалары бар. Биз жана диагностика кылганда уровень стрессин көрөбүз да. Анан жанагы холериктер алар нервный адамдарга биз азыраак бул раздражитель да. Ошон үчүн азырдан берилет, давлениясы низкилерге азыраак берилет. Анан кээ биркилери ошо айтып, жана айтып, муундар ооругандарга чактырган сайын рахат алышат да. Себеби ысытып, жумшайтып, анан жеңил болуп калдым, сонун болуп калды дешет. Давлениясы барлар дагы көп алгысы келет. Ошон үчүн 3 типке бөлүнүшөт. Нормаль адамдарга ошол
4-5 алганда эчтеке сезбейт. А бизде ушундай бейтаптар бар, 30 алса да давай дегендер болот да. Себеби бул адреналин, кан тамырлар кеңейген сайын жанагы организм биоритм уктап аткан клеткаларды ойготуп, иштетип, анан кан жүргүзүп жүргөндө адамдар өзүнчө сонун болуп калабыз, жакшы дем алдык деп калат да. Ошон үчүн бул ыкманы ар бир бейтапка байланыштуу өзүнүн дозасына карата беребиз, оорусуна байланыштуу. Бир алганда канчаны алыш керек максималдуу? Максимальный бул ошо адамдын оорусуна байланыштуу болот. Бул айым мурда алганда, ошон үчүн мен дозалабай эле бердим. Организм уга көнгөн, даяр. Ошондуктан мына эң сонун точка Хего деп коет, бул тонизатор. Кайсыл жери ооруса, ошону берип койгондо бул ошентип жүргөнгө жакшы. Ошон үчүн буга канча көп берсе болот, бирок башында келген адамдарга ошо жана мен айткандай нервине байланыштуу, оорусуна, давлениесине карата 1 берген болот, 3 алган болот, 7 алган болот, анан ондан ашык алгандар деле болот. Ал курс менен жана дозировать эткен кезде. Поэтому 3 курс алган адамдарга бул ары эч качан көп болбойт, себеби организм уже көнүп калган. Бул арын только пайдалык жагын кабыл алат да. Инеси калып кетти го, инесин качан аласыз? Бул кала берсин, себеби бул мурда алган. Ошон үчүн бул 8 доза ятка даяр ала берет. Кийин өзү түшүп калат. Себеби жана бул шприцте ят куюла берет. Ошон үчүн бул өзү токтогондон кийин өзү түшүп калат. Буга болот алса. А жаңы келген адамдарга проба кылабыз, ага сразу ятын алып коет. Жана мен көрсөттүм го проба кылгандай. Индивидуально ар кимге колдонгон. Жакшы. Орундуңузга отурсаңыз, анан сизге суроо берет элем. Айтсаңыз, азыр кандай сезимдер болду? Мындай оорутуу болдубу негизинен? Ооруйт, бирок мен көнүп калгам буга. Мен муну алгандан кийин бир 2-3 мүнөттөн кийин эле уже менде жеңилдейм да, аябай жеңил болуп, даже канат байлагансып каласың адам. Ар алгандан кийин эс аласың, бирок ар алгандан кийин бир аз маз эс алып алып туруп, анан жумуш кылсаң өтө ыңгайлуу да адам үчүн. Өтө жеңил болосуң. Жакшы. Организм жакшы иштейт. Анан суроо берсем болобу? Сөзсүз түрдө суроо бересиз. Азыр мен сизге суроо берип алайын. Анан бул апитерапияга эмне себептен кайрылып калдыңыз эле? Апитерапияга мен давление боюнча кайрылдым. Давлениядан көп жолу лечение алдым, аракет кылдым. Врачтар да түшпөйт экен. Укол аласың, аз маз түшөт, кайра көтөрүлө берет. Бул арыга келгенде бир норма болуп алгандан кийин болду. Кайра давлениең көтөрүлбөйт да, ушу ай сайын өзүң байкап калганда эле барып ары чактырып аласың, жүрө бересиң. Азыр кан басымыңыз канчада жүрөсүз негизи? Азыр мен 110 70 ушундай жүрөм. 170 паста жүрөм мен өзү. Дайыма. Бат-баттан кайрылып турасызбы? Бир жылда канча жолу мисалы? Мен ар ай сайын өзүм кичине жаман сезгенде эле чуркап барып, эч жок күндө 3 күн алып алам. Же болбосо 10 күн, возможно, шартыма карап элечи. Азыркы күндө өзүм эле чактырып алам. Гүлдөрдү эгип, гүлдөрүмө келген арлар менен өзүм уже билем кай жерим ооруганын, точкаларды. Анан ары жок кезде сөзсүз апитерапияга барам. Жакшы, Гүлнар айым, ушул жерден сизге суроо берсем да, мисалы, жогоруда өзүм эле чактырып алам деп айтып калды бул эжечи. Анан жөнөкөй арылардагы кандайдыр бир пайдасы барбы? Мисалы, сары ары деп коебуз, дагы кызыл ары деп коет, ошолор чакканда кандайдыр бир глюкоза деп эл арасында айтып калышат го. Негизинен кандай пайдасы бар? Анан бул арынын экөөнүн айырмачылыгы эмнеде? Ушул боюнча айтсаңыз. Бул жанагы асыл ары деп атпайбызбы? Бал ары болгондон кийин бунун уусунда дарылык касиет өтө чоң. Бул бай фермент, аминокислота, кычкылтек, витаминдер, антибиотиктерге анан минделетін эмес. А берки сары арыларда алардын уусу мындай дарылык касиети жок. Ошон үчүн ал чаккан кезде дагы адамда аллергия болушу мүмкүн. Анан эгер эчтеке болгон кезбегенде дагы просто бул адреналин алып калышы мүмкүн да. Мындай дарылык касиети аз. Азыр неме Францияда чаяндарды деле чактырып атыптыр го. Ошон үчүн бул чакканда бул адамды жанагы уктап аткан клеткаларды ойготуп койгон жери бир жери бар. Мындай дарылык касиети бал арыда күчтүүрөөк да. Жакшы. Саламатсыздарбы? 5 жылдан бери
грыжа менен ооруп келем дейт. Кантип сиз менен байланышсак болот? Дарылай аласызбы деген суроо калыптыр. Ошол боюнча кыскача жооп берсеңиз. Жакшы, эгер келсин, келип консультация алып проба кылабыз, эгер аллергия болбосо жардам бере алабыз. Жакшы. Саламатсыздарбы? Биз таза балды кантип аныктасак болот? Балды сатып алганда аны кандай учурда таза экенин билсек болот? Кайсыл жактан алсак сунуштайт элеңиз деген суроону калтырыптыр. Арыларды ошо алганда биринчи бул дамы таттуу болуш керек. Анан жыттуу болгону бул чөптөргө байланыштуу болот. Анан жанагы бул жерде кычкылтектер бар болгон үчүн чөптөрдөн неме кылган тамактарды кичине перчилет, гречневый мед деп коет, акациевый аркылуу, сасадар аркылуу. Ошон үчүн пайдалык касиети аябай чоң болуш керек. Анан буну текшере турган нерселер бар экен. Ошо биринчи, например, нанды кесип туруп дейт, балды мынтип сыйпап койсо, эгер нан жумшайып кетсе, бунда суу көп болот экен да. Өзү балда суу болбош керек. Балдын составында ошо фруктоза, глюкоза дегендер ферменттер болуш керек, пептиди да, анан витаминдер болуш керек го. Андан кийин балды дейт ак кагазга мынтип сыйпап туруп, ручка менен жазса, эгер көгөрүп калса, бул да таза эмес экен да. Буга сууга аралаштырып кичине йод тамчатып койсо, көгөрүп кетсе, бул крахмалы көп деп коет. Таза балдарда андай цветтер өзгөрбөш керек. Сууга жакшы сиңиш керек, запахтары жакшы болуш керек. Жакшы, кийинки суроо Марина айым сизге, бул соңку суроо болсун. Балды сиздер кантип аласыздар? Кум шекерди кошосуздарбы же кошпойсуздарбы? Ошону сурагым келип турат. Биз кум шекер кошпойбуз. Биз кесепибиз ата бабабыз калгандан кесеп бар. Биз эмне кылабыз шекер кошуп? Биз шекер кошсок, арыга шекер берсек, шекер менен алсак, биз арыга иштеген болобуз. Мен шекерди акчага алышым керек, анан кийин аны сироп кылышым керек. Ол иштеген болобу? Анан кийин ол шекер берсем, арылар табиятка чыкпайт. Жалкоо болуп калат. Ошондо кармашканын алдында тек карап турат, качан мага дан таштайт деп. Ошон үчүн анан кийин менин атам айтат эле. Мен арыга иштебейм, мен арыны өзүм иштетем деп. Мен азыр шекер берсем, арыга иштеген болом да. Шекерди акчага алышым керек. Каярдыр барып алышым керек. Анан кийин аны сироп кайнатышым керек. Андай болбойт, мага андай керек эмес. Мен арыны өзүбүзгө иштетебим. Мен арыны иштетем. Мага ары иштесин, мен арыга иштебейм. Шекер бербейм. Жакшы, анан айтып калышат го, мисалы бийик тоолуу жерлердин балы аябай пайдалуу деп айтышат да. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Анан кайсыл жактарга чыгып турасыз? Бардыгы ошондой дейт. Бийик таудун арылары, балдары таза болот. Эмне үчүн хавасы таза? Баары жок таза, ошон үчүн таза болот да. Жакшы. Маалыматыңыз үчүн жакшы. Рахмат. Кийинки суроо, бул соңку суроолордун бири. Муун ооруларын, ашказан жарасын бал менен сакайтса болобу? Анан кандай учурда сакаят? Азыр ошо муун ооруларды биз бал менен дарыласа болот. Себеби бул, во-первых, биринчиден ичкенде, ички аппаратыңда иштетет бул муун ооруну. Биз ар бир апитерапия, бул ыкма ар бир оорунун себебин алабыз да. Ошон үчүн ичкенде, анан аны биз массаж түрүндө кылабыз бал менен. Анан азыр мына элдик медицинада айтып атпайбы, капустаны листине бал сыйпап туруп же подорожника бал сыйпап туруп уруп койсо, муундагы воспаленияларды, ооруларды алат деп. Ошентип колдонсо болот. Анан азыркы кезде медицинада чоң клиникаларда бал менен электрофорез кылып берет муундарга. Жакшы. Анан ашказан жарасын сакайтсак болобу деген сөз. Болот. Бул дагы ошо биринчи арын усун менен колдонсо анда да сонун болот, а бал менен да дарыласа болот. Ашказандагы ошо язваларды, воспаленияларды, анан нерв системаны ооруган үчүн бул адамды сразу демалдатып, кичине нормалдаштырат да, нервный система, поэтому алса болот. Тизени да чактырасыздарбы, тизеге? Ооба, тизеге да чактырабыз. Азыркы күндө муну артрит деген оору аябай жашарып кеткен үчүн бул арын уусуну тизеге бергенде ошо тизедеги кан тамырларды кеңейтип, питаниясын жакшыртып, туздар болсо туздарды эритип, кыймылын жакшыртып, жеңилдетип коет да. Ошон үчүн муун оорулар аябай сүйүнүп, жакшы алышат. Гүлнар айым Эффект аябай жакшы. Мына ушул арын чактырып атканда дагы сөзсүз түрдө аны адис билиш керек да, кайсыл жерге чактырат. Эгерде чоң кан тамырларга арын уусу түшүп калса, бул адам өмүрүнө коркунуч алып келип калышы дагы мүмкүнбү?
эгер аллергиясы бар болсо коркунуч болушу мүмкүн. Анан биз жанагы варикозный расширение деп атпайбызбы? Чоң тамырларга чактырганда бул канды суйлтат. Биринчи таасири бул канды суйлтуу, кан тамырды кеңейтет да. Ошондуктан эгер аллергиясы жок болсо андай коркунучу жок. Эгер аллергиясы бар болсо коркунучу бар. Жакшы, ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлнара Абдырасулова, дарыгер невропатолог, апитерапевт жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип катышып отурат. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө апитерапия боюнча маалыматтарды айтып өттүңүз. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары калган суроолорго жооп бересиз деген ойдомун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.